Акыркы учурда Адахан Мадумаровдун саясий кадыры өсүп бара жаткандыгын көрүп, айрым саясий оппоненттери Мадумаровго каршы жалган жала таратып жатканы көрүнүп калды. Мадумаровго карата каралоо кампаниясы ачык айрым жүрбөй, ууручасынан бекинип, фейк аккаунттар аркылуу жүргүзүлө баштады. Мисалы, бир ай мурда Жалбырак ТВ каналынын атын жамынган Facebook баракчасынын Жалбырак деген белгисиз баракча ачылды. Анда Жалбырак ТВнын логотипин жана белгилерин пайдаланып, Мадумаровго карата негизсиз каралоолор айтылып жатат. Мындан улам Жалбырак ТВ YouTube каналы Facebooktагы фейктердин аракети менен ачылган Жалбырак аттуу баракчага, ошондой эле андагы таратылып жаткан маалыматтарга тиешеси жок деп билдирет. Биздин Facebooktагы баракчабыз Жалбырак ТВ сентябрь жана YouTube каналыбыз Жалбырак ТВ деп аталып турат. Ал эми фейк аркылуу жалган маалымат тараткандарга тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүшү зарыл деп эсептейбиз.